15 жылдан бeri тазаланбагандыктан монтип баткак ылайга толуп чөп-чар, камыш, ар кандай нерселер чыгып, багы суунун жоготуулары да көп болуп турган. Мунун ар бир кээ бир участоктарында алынчы багы баткактардын бир погонго 5-6 кубтан алынып атат. Ошондо бул абдан эле дыйкандар үчүн жакшы жеңилдиктер болот. Кудай буйрса жаштын келиши менен суунун сыйымдуулугу дагы, жоготуулары дагы аз болот. Мына көрүп атасыздар, баягы тазалангандан кийинки көрүнүшү. Бул жерде албетте суунун жоготуулары аз, суунун сыйымдуулугу да көп болот. Буюрса жакында бүтүп калабыз. Аз калдык, конечныйга аз калды. Акыркы точкага. Буюрса бүтүп калабыз. Аярлашкан топурактын жетпей алган жерлерин мен ошолорду тазалап келатам. Ар бир жеринде калып калгандар бар, жетпей атат. Ошолорду тазалап келатам. Экскаватордун узундугу ошолорго жеткен менен. Чоң Батыш Чоңчуй каналынын Москва районундагы участогунда механикалык тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Жалпы жонунан Өзгөчө Кырдаалар министрлигинин 12 атайын инженердик техникасы, 3 самосвалы тартылган бул жумуштарга. Тазаланчу каналдын жалпы узундугу 21,5 километр, топурактар жалпы көлөмү 69 000 кубтун тегерегинде. Бул Батыш Чоңчуй каналы бери дегенде эле 15-20 жыл тазаланбаптыр буга чейин. Анан бул эки жагына тең камыш өскөн, агып келген топурак, суулар толуп калган экен. Ошонун эки жагында тең тазалоо жумуштары жүрүп жатат, эки тарабында тең. Суунун жоготуулары болуп жаткан, жана суунун сыйымдуулугу да аз болчу да. Тазалангандан кийин суунун келиши дыйкандар үчүн абдан жакшы шарттар түзүлөт деп ойлойбуз. Өкмөттүн дыйкандарга көрүп жаткан дайыр камкордугу деп койсок болот.